Назарыңыздарда 2016-жылы тартылган Түштүк Кореянын поезд в Пусан, мындайча айтканда Пусанга жол алган поезд тасмасы. Окуя карантинге жабылган аймакта башталат. Кадимки эле биз жүргөн портер менен бир адам көзөмөлдөөчүгө менин балдарымды дагы кырганы жатасыңарбы деп оройун салат. Анда жакын аралыкта лаборатория жарылганын жана коркунуч жоктугун айтып өткөрүп жиберет. Андан ары жол алган портер телефонго алаксып бир нерсени сүзүп кетет. Айдоочусу түшүп ары бери карап, мага баары бир деген көз караш менен бир түкүрүп жолдуулайт. Кийинки зомби сыяктуу көрүнүшү лабораторияда болгон жарылуунун жөнөкөй эместигин ушул жерден билсек болчудай. Ал эми биз күткөн башкы каарманыбыз Сокву бардык Корей кино тасмасында болгондой эле офис кызматчысы. Бүгүн кызынын туулган күнү болгонуна карабастан түн бир убакка чейин иште болду. Кызмат ишинде мыкты болгону менен үй бүлөлүк мамилелери жакшы эместигин көрөбүз. Ал аялы менен ажырашуу алдында турат жана аял экөө эки жакта жашайт. Ал экөөнүн Суан аттуу кызы бар. Сокву үйүнө келип кызынын туулган күнүнө даярдаган белегин тапшырууга камданат. Кызынын бөлмөсүн ачып караса, жуурканга оронгон кыз апасы менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатканын көрөт. Ал жерде телефонун өчүрө коюп, Суан апасын көргүсү келгенин жана Пусанга баргысы келип жатканын айтат. Атасы жумушун шултоо кылып, кийинкиге калтырууну суранат да кызына камдаган белегин берет. Көңүлү чөгүп маанайы түшкөн Суан белекти көрүп андан да көңүлү чөгөт. Анткени байкабастан алдыңкы жылы берген белегин кайрадан бергендигин байкап, кызынын көңүлүн көтөрүү максатында Пусанга барууга макулдук берет. Андан ары Суандын мектеп сахнасында көңүлү жок ырдап, ыры бүтпөстөн эле токтоп калганына күбө болобуз. Бул видеону көргөн атасы кызынын абалына аябай кабатыр болот. Андан ары тасма алдыга жылып, Суан менен Соквунун поезд станциясына жол тартканын көрөбүз. Алар станцияга жеткиче шаарда түшүнүксүз окуялар башталган эле. Bir тарапта өрт өчүрүүчү унаалар токтобостон кетип баратса, бир тарапта бийик кабаттуу үйдүн өрттөнүп жатканына күбө болобуз. Окуя ушул жерде кызып, зомбилер көбөйгөн поезд бекетин алмашты. Азырынча эч нерседен кабары жок адамдар өз орундарын ээлеп, эч нерседе кабары жок бара жатты. Ушул жерде окуя жаңы каармандарыбыз кошулганына күбө болобуз. Каармандарыбыздын катарын бейсбол боюнча команда мүчөлөрү жана алар ичиндеги жалгыз сулуу кыз толуктады. Башкы каармандар поезд купесин аралап өз орундарын табышты жана Сокву ар дайымкыдай телефон менен алек экенин байкайбыз. Жол күзөтүүчү башка поезд